Жалпы көршілер салам айтамыз, урматтуу көрүүчүбүз. Кезектеги маегибиз жарык көргөн турат. Бул маек бизнес жөнүндө болмокчу. Бул маек сөздөр жеке ишкер Нурлан Сатиев агабыз менен азыркы учурда баарлашабыз. Сиздерге бир пайда алып келген маек болот деген толук ишеничибиз бар. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Биз баштайбыз. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Денсаулыгыңыз жакшы? Alhamdulillah. Аман эсенсиз? Жакшы, шүгүр. Канча болду экен көрүшүлөгүзгө? Канча болду амандашылыгыбызга? Ушу 4-5 ай болуп калды окшойт. Кандай жүрөсүз бекен? Секин шүгүр өзүбүздө. Иштеп атасызбы? Иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Ийгиликтер жаратып атасызбы? Ийгиликтер жаратып атабыз. Кудай берип атат, алып атабыз. Берип эле турсун. Алып эле туруңуздар, анан ошол учурда кайра эле элге дагы ошол пайдаңыздарды бөлүшүп эле өсүп өнүүсүнө жаштардын бир салымыңыздарды кошуп жүрөсүздөр бекен? Мен 88 колом, Каракылжа районунан болом. Анан обычный эле айылда чоңойгонбуз. Мал кайтарып эле жарым окуунун жарымы Ошто окуп калып, кайра айыл Каракылжада айылда окуп, анан ушинтип эле 11-ди бүткөнбүз. 11-ди эле толук бүтпөй алганбыз десек болот. Анан ошондо эң биринчи эле мондой болгон, бизде айылда ошол мезгилде Россиядан келишчү эле. Анан кийин Россиядан келгенде машина минип келишчү эле да. Анан мен барып эле, сиз Россияда эмне иш кыласыз, эмне жумуш кыласыз десем, мен Москвада дворник болуп иштейм деди эле. Анан аял кишилерден сурасак, көбүнчө биз уборщицабыз деди эле да. Анан всё, точка, короче, мен Москвага барып, короче, дворник болуп иштеп, машина деп максат койгонбуз. Анан иншалла Москвага бардык. Анан ошол жерде иштедик, чындыгында дворник болупчу. Анан арадан кичине иштегенден кийин эле уже ал жумуш меники эмес, жумуштар алмашып анан көп жумуштарды алмаштырдым. Анан анда кыялдангандыгын деле билбейт элем. Кыялдангандыгы мен китеп окугандан кийин үйрөндүм. Ушул случайным образом ошо мага эжем бир китеп подарок этип калган. Бул китептин атын деле айтып кетем, реклама эмес бирок. Бул китеп Мен жана акча деген Сайдмурат Давлатов деген бир бизде писатель бар, тажик писатель, жазуучусу. Анан мындай оңой, доступный тилде жазылган экен. Ошо китепти окугандан кийин, значит, мен да ийгиликтүү болсом болот экен деп, ошол мезгилден баштап максат коюлуп баштаган. Ошондо уже максат коюлган. Билимиңиз боюнча кимсиз негизи өтө? Өзү билим боюнча высшее образование жок. Высшее образование жок. Биз айылда эле бүткөнбүз ошол боюнча. Университетке тапшырган жоксузбу? Университетке заочный тапшырылган. Эми баягы диплом керек деген понятие түшүнүк бар эмес беле? Анан ошон заочный бул бир дипломду алып койгонбуз. Экономист болсок керек, эсимде деле жок. Чаң басып жатат да. Маек башталганча сиз менен баягы урашып келатып, сүйлөшүп келатып, сиздин акыл сөздөрүңүздү угуп келатып беке бир мындай ойгондура алдыңыз окшойт да. Биздичи, жеке мен делечи. Анан ошол учурда бирок сизди ким ойготтур да? Сиз эмне ойгондуңуз келет беке? Адам биринчи ойгонушуна эң эле главный себеп бул неме? Ошол өзүнүн жашоосуна бир караш керек. Бул биринчи эмнеден башталат? Эми лично мен, сен эмне жейсиң? Эмне кийинип жүрөсүң? Кандай телефон көтөрөсүң? Кандай машина минип атасың? Анан кандай үйдө жашап атасың? Бул ушул 5 эмеде эми причина. Анан ушул эмдик жылы өзгөрүш керек деген ойдо. Сен быйыл нан менен эле майонез жеп аткан болсоң, эмдик жылы кичине эт кошулуш керек дегендей да эми. Быйыл Жигули минген болсоң, эмдик жылы бир иномарка мин дегендей. То есть адам баласы ар дайым өсүп өнүгүп туруш керек. Ошондой эле өзүбүздүн жашообузда эми күнүмдүк жашоо бар да, анан бул нерсе качанга чейин чозулат? Эмнеге, то есть канткенде тез көтөрүлөм, канткенде мен ийгиликке жетем. Эмне иш кылышым керек? Ушунун негизинде эле гана келет. Анан если жашоо комфортный болсо, канчалык жашоо комфортный болсо, ошончолук адам жылбайт ордунан эч качан. Не важно, потому что мындай да, ар бир адамдын өзүнүн комфортный суммасы бар да. Мисалы үчүн кимдир бирөө 50 000 тапса мага жетет дейт, мага мына жерден дейт да. Кимдир бирөө айтат да, 50 000 тапкан адам мага 100 000 болсо жетет эле, мага акчанын кереги жок дейт да. Ошондой эле ар бир адамдын патологу бар да. Ал патолог кимдир бирөөнүн полу да ужечи. Ошондой сыяктуу эле ар бир адам өзүнүн комфорттуу суммасы бар да, ошол комфортто токтоп калса болду, жылбайт адам. Мисалы үчүн кимдир бирөөлөр бар, өмүр бою бир жерде иштейт, 15 000 сом айлык алат, комфортно чувствует это. Всё, ал өспөйт эч. Зона комфорта. Зона комфорта, потому что 15 000 алат, анын четко расписаниясы бар, четко немеси бар, акчаны каяка жумшайт, ол ошо менен жашай берет. Сиздин комфорттуу суммаңыз канча беке? Менин комфорттуу суммам ошо биринчи биздики 100 000ден башталган. Кийин 300 000ге чыкты, кийин миллионго чыкты. Бул канча аралыкта? Буга общий 10 жылдан ашык убакыт кетти. Башкы сиздердин максатыңыз комфорттуу суммаңыз сиздики 100 000ден башталган болсо,
азыркы учурдагы Нурлан Сатиевдин комфортный суммасы бул канча экен? Тапкан акчамбы же койгон максатымбы? Келиңиз, тапкан акча. Тапкан акча эми менде 3-4 жактан акча келет. Акчалар келип эле кайра өздөрүнө кирип кетип атат. Орточо эсеп менен 500 миллион да. 500 миллион. Бир айда. Болгондо ашып кетет. Эми чото мына айда жакшы иш болду, сонун иш болду деген ашып деле кетет. Анан бул айда иш жакшы эмес дегенде түшүп кетет миллиондор. Бул эле 500 миңге чейин түшүп кетет. Анан основной бул жерде мен Wildberries'те түшөт да доходный, то есть продажа көйнөктөн түшөт. Анан дополнительно дагы биз онлайн торговля кылабыз. Биз дагы бир шведский компания эмес, ал жердин продукциясын сатабыз, вот ушундай. Еще дагы швейный фабрика ачып атабыз. Ал жак азыр акчалар баары ошол жака кирип кетип атат да. Ал ачылса уже ал үчүн 4-чү уже доходдордун бирине болуп эсептелип калат ужечи. То есть мини швейный фабрика ачып атабыз. Ол ачылгандан кийин уже 4-чү булак болуп калат да уже. Азыр сизге жетеби? 500 миллион. Жетиштүү суммабы? Бул относительный сөз деп койсок болот. Конечно, жетиштүү да. Бул даже өтө чоң акча десек дагы болот. Потому себеп дегенде мен мурунку айлыгыма салыштырганда мен 1 жыл иштеп 200 миң чогулта албайт элем да. 1 жыл элестетип атасыңарбы? Эми азыркы учурда башкача деңгээл болуп аткандыктан сөзсүз жетет да. Ал эми баягы ийгиликтүү адам, анан бай адам бул акча көп тапкан адам эмес дейт. Бул акчаны туура жумшаган адам, туура иштеткен адам, туура жолго иштеткен, туура вложение кылган адам деп эсептейм да. Ошондуктан конечно жетет да. 20 миң менен дагы шикарно жашаса болот. Мисалы үчүн менин проблемам сизге эч качан бербейт, сиздики мага эч качан бербейт. Потому что сиздин деңгээлиңдин проблемасы бар, менин деңгээлимдин проблемасы бар. Анан менин эле проблемамы бир 20 миң акча тапкан обычный адамга берип койсо, ал стресс болуп калышы мүмкүн да. Ошондой эле бир долларый миллионердин проблемасын мага берип койсо, мен стресс болуп калышым мүмкүн. Ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша проблемасы болот. Анан эч качан будан коркпош керек. То есть проблема бул адамдын деңгээлине жараша эле берилет. Адан эч качан ашыкча берилбейт. Уверен айтам, бул нерсени баштан өткөн, и бул шариатта да, исламда айтылып эле келет. Деңгээлине жараша эле болот ар бир адам проблемасы. Wildberries боюнча сүйлөшсөлдү эке. Сиздин 3 мисалы булактан сизге киреше келип 3 жумушту алып барган болсоңуз, алардын бирөөсү Wildberries. Тигилердин исмин билбейт ким. Чындап эле азыр Wildberries боюнча эле тагыраак кененирээк маалымат айтып кетели да. Аябай баркын кетирип салган сыяктуу болуп калды го Wildberries'те. Бир убакта дүңдөп чыкты эле, элдин баардыгы Wildberries деп калды эле. Азыркы учурда бир аз басаңдап калган сыяктуу болуп атабы. Же элдин баары көрдү дагы, билди дагы, анан жок бул нереальный нерсе экен деп туруп кайра кача баштады. Андай дагы деле эмес эмес. Бул заман өзгөрдү да, заман өзгөргөндө жаңы бизнестер чыга берет. Мондай нерсе бар да, бир эшик ачылган, жабылганда дейт, бир эшик ачылат дейт да. Экөө тең болот экен да. Бул 50% болсо, бул да 50 болот экен. Просто буну көрүштөр кыйын да көп адам. Анан Wildberries'те мен 2 жыл болду иштегеним эчи. Анан биз баштаган мезгилде чындыгында иштебейт эле. Анан бул тыптан баштап бул катуу дүң болду да, элдин баары эле билди. Эмнеге дегенде, бул өтө катуу, то есть распространение, то есть рекламалар, ушундай нерселер аябай катуу жүргөндүктөн элдерге маалымат бат жетти да. Элдерге бат маалымат жетип, анан уккандан кийин уже биринчи укканда жаңылык да, анан экинчи жолу уксаң уже күндө эле телевизордон реклама көрө берсең эме болот го, ушу той козду дегендейчи, кино көрүп атсаң да тарс этип чыкса, биринчи жаңы чыкканда ой кызыктуу эмне экен, кайрысы экен интерес болот да, анан күндө эле боло берсе жазайсың да, ушундай эле сенс болуп калды да. Бул эми бул Wildberries деген бул определенный компания реклама эмес, бул просто именно биздин Кыргызстан үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк алып келип берген компания десем болот да. Себеп дегенде бул жерде азыр биздин Кыргызстандын текстили биринчи кварталда 47 миллиард сомдук товар кетиптир. Это өтө чоң. Bunday товарды ни Казакстан, ни Өзбекстан кетирген жок. Бир гана Кыргызстандын текстили рецепт тоспок 47 миллиард, бул 3 жыл айдын ичинде. 47 миллиард сомдук товар кетти. Ошол эле баягы базарда аралап жүрүп Wildberries'те иштегендерге ортомчу болгондордун тапкан суммасын угуп, байерлердин тапкан суммасын угуп мен чындап шок болдум. Кудай, булар ортодо туруп эле тигилерден келгендерге эле бияка жөнөттү. Тапкан суммасы бул реалдуу, мен көргөнүм айтып атам да. Мисалы үчүн мен айтайын да, мисалы үчүн мен көйнөк тиктирип сатам го. Менин көйнөгүмдүн расходу 450 сомго айланат. Бардыгы бул материалы бар, ичинде иши бар, уста акысы бар дегендей, жанагы швейн акысы бар. Ошон швейный цехке мен жумушуна ошо
150-200 сомго чейин төлөйм эми договорлошкондон количестводон зависит этет. Тканьдын расходу бул 250 сом болот. Анан ошондо 450 сом 500 сомго чейин чыгат бир көйнөк. Ошол эле көйнөктү мисалы үчүн байерлер швейянын акысы там 200 сом болсо алар 350ден алат да. Орустар билбейт, көбүчө келет берет да. Анан эми суть ал орустарда эмес, суть аларда эмес, иштегендер иштесин, маасы иштеш керек, алыш керек орустун акчасынчы. Анан бул биринчиси да. Анан экинчиси бул эң эле главный биздики болуш керек. То есть кыргыздар өзүңөр кирип сатпа дегенмин да. Ошол орустар эми сатып ортомчу болбой эле. Ортомчу болгондо эле жакшы кыла берсин. Эми бул жакта обычный элдер деле бар да, простой элечи. Базарда отурат байкуштар содасы бир болот, бир болбойт деген. Ошол адамдарга сунушталган, алар эми Кыргызстан системасын билет, секти билет. Ошо көйнөктөрдү жакшы анализ кылып тиктирип, ушу 150 куштук 200 куштан баштап, анан какой-то убакыттан кийин нормальный результаттар кылса болот да. Сону мисалы үчүн мен ошо 200 куштук көйнөк менен эле баштагам. Азыркы учурда 3000ден 4000ден кетирем да. Азыр мына жазгы көйнөк эле жең узун, уже жай келип кичине өтпөй калды. Бирок ошондой учурда деле 1 миллион сомдук сатып атам да, иначе жай келсе делечи. Вот, эми жайкы көйнөктөр киргизип койгонбуз, ал бат эле түгөнүп калды кечечи. Ал 450 деген бул сапаты жакшы эле мындай. Эми 450 сомдук көйнөк бул расходуна зависит этет. Эми буну ошо түшүнгөндөр бар, анан орточо сапат менен тигилет. Анан ал көйнөктү биз Вайлбисте 1,5 миң сомдон сатабыз да. 1,5 миң сомдон сатабыз да, очойтуп элечи. Анын эми конечно налогу бар, комиссия, Вайлбистин комиссиясы бар. Ошондо деле мисалы 500 сомдук көйнөктөн 500 сом таза пайда көрсө болот. Эч кандай напряжениясы жок элечи. Мен мурун Вайлбисте как подработка баштагам да. Башка жумуштарым өзүнчө кыйын болуп бул убакыт буга кетет экен деп. Азыркы учурда доходторумдун баардыгын Вайлбис превышать этет да. Эмнеге дегенде бул Вайлбис убакытты да албайт. Мисалы көбү Вайлбиске иштеш үчүн жумуштан чыгыштын кереги жок, бизнести ташташтын кереги жок, начальник сөгүштүн кереги жок, иштей бериш керек. Бул жерде дополнительно иштей бериш керек. Анан бул жактын доходу көйткөндөн эле башка иш кылса болот. А так самом деле бул жумушту таштабай деле иш кыла берсе болот да. Себеп дегенде бул кете бере турган нерсе да. Кете бере турган нерсе. Анан иш канча убакыт алат? Бир күндө 10 мүнөт деле убакыт бөлбөйм да. Үйгө келем, соода алып калам. Мисалы азыр деле мисалы ушул жерде карасак мына, мына экөөбүз сүйлөшүп отурабыз, мына уже 32 миң соода болуп, көрдүңүзбү? 32 миң сомдук соода. Таңат бүгүнкү? Бул 10дон 55 өтүп атпайбы Бишкек саат боюнча. Неме боюнча Москвада азыркы учурда 8 болду да. Эртең 8де 32 миң соода болду да. Мисалы үчүн мен билем да, бул 32 миң сооданы базарда кээ бир адамдар эртеден кечке кылат, эртеден кечке отуруп калат. Кээ бир адамдар жарым күндө кылат, жарым күндөн 1 саатта деле кылат. Бирок проблема в том, что базарда сен физически барышың керек, кылышың керек бул нерсеничи. Биз экөөбүз иш кылып, башка иш кылып жүрбөйбүз. Интервью алып атабыз, азыр бир жерге чай ичишибиз мүмкүн, бир жака барышыбыз мүмкүн деген бул кете берет. Бирок сумма кошула берет. Сумма кошула берет, настроениең көбөйгөн сайын көтөрүлө берет. Жаса бүгүн шашлык жейт окшойн деп. Манаңыз көтөрүлө турсун бекен. Анан ошол өлчөдө могул нерсени көрсөткүбүз келип атты экен көрүүчүгөчү. Баралы тиктиргенди, буйртма бергенди, кайра ошол буйртма даяр болгондон кийин конкреттүү түрдө кайсыл жерге жөнөтөт. Отправка. Давайте ошону көргөзөлү. Интерес кызыктуу болот, аябычы. Эми баягы көзү менен көрүп, колубуз менен кармагандан сиз өстө. Көрүүчүлөргө дагы. Мен сиз сөзүңүздү бузуп кетейин. Биз мурун товарды Москвага жөнөтөт элек. Мисалы үчүн каргого саласың, ал 10 сомдон алат, штугуна кетет. Анан кийин Москвага баргандан кийин ол каргодо Вайлбиске киргизип бербейт да. Анан ортодо fulfillment деген бир немелер бар. Бул ошо силердин товарыңарды тосуп алып, анан кийин аны упаковкалап, коробкага салып Вайлбиске киргизип берет. Алар деле ортодон 20 сомдон акча алып коет да, бир штукачы. Ошонтип орто жолдо эле 30 сомдон жоготосуң да. 30 сомду деле мисалы 10 миң количествого бул 300 миң акчада. Анан ошол азыркы учурда эң эле сонун мен ушундай айтып кетем, жакында эле ачылды Бишкекте биздин Вайлбисте сортировочный центр деп коет, склад ачылды. То есть биздин товарларды биз киргизип беребиз ал жерге, алар өздөрү бекер Москвага жеткизип атат. Да, түз ошо Москвада складта. Жана 30 сомду эч ким албайт. Эч ким албайт. Эми бул кандайдыр канчадыр бир убакыттардан кийин алып калышы мүмкүн, эми бекер деп башында болушу мүмкүн да. Бирок сөйрөмө через Москвага кеткенге караганда намного арзан болушу мүмкүн. И убакыттан утабыз. Например, Москвага барганы бир 10 күн, ал жакта да бир 10 күн, 20 күн туруп калат да. Бул жерде товар киргенден кийин 10 күндөн кийин Москвадагы, Россиядагы Вайлбистин складына кирип кетет да. Бара аламын да эке. Жүр кеткен, хорошо.
давайте мен сіздерге түсіндіріп берейін. Мен өзім мектепте оқып жүргенде двоечник келем да. Анан баягы жакшы окуган окуучулардын көчүрүп 5 алганды билет элем. Анан ошол эле жашоодо азыр 35ке чыксам деле ошол нерсени колдонуп келем. Бирөөлөрдөн копировать этип эле 5 алып эле акчаларды ала беребиз да. Анан давайте мен сиздерге түшүндүрүп берейин кандай иш болот. Мисалы үчүн Кыргызстанда иштесең кандай болот, текстиль менен иштесең. Бизде Мадина деген базар бар. Бул эң чоң ткань саткан базар. Ал жерден ткань алып келебиз. Мондай лекалдар болот, көйнөктүнчү. Бул көйнөктөргө лекалщиктер чыгарып берет. Буну лекала жасагандар лекальщик деп коет. Алар аябай түркүн дүнүө биздечи кызмат көргөзгөндөр. Анан бул көйнөктү Мадинадан алып келесиң тканын. Анан буларга алып келип беребиз. Анан булар тигип берет. Бул азыркы цех, бул менин цехим эмес. Бул менин иштешип келе жаткан цех. То есть бул биз партнербуз. Мисалы үчүн мына көйнөктүн тигилишине мен 150дөн 200 сомго чейин төлөйм. Зависимость количестводан зависит этет. Бул жең узуну. Например, ушул эле көйнөктөн мен айына 2000-3000ден сатам да. Бул жайкы көйнөк. Кыш күздүк көйнөк. Анан ошону эле учурда мына жеңи кыскасын киргиздим. Аябай жакшы кетип атат бул дагычы. Анан ушул көйнөктөр где-то ткани бириги баардыгы биригип 450 сомго чыгат да. Менин колума тиет. Анан ушул жерден упаковкалайбыз, мондай кылып, маркировка чаптайбыз да, коробкага салып туруп эле биздин бишкекте складташылган. Кстати, азыр ошол жака барып көргөзөбүз кандай болот. Ошол жактан отгрузка кылабыз. Анан бул көйнөктү мен 450 сом, 500 сомдон тиктирип туруп, канчадан сатам? Мен Вайлбисте буну 1500дөн сатам да. 1700. Мисалы үчүн жана сезондордо жазга мал, күзгө мал дегенде элдин баары ала баштаганда ойлонбой эле 1800дөн сатса болот да. Маржа чоң да, маржа чоң. Мисалы үчүн мен билем да, дордойчулар бул ушундай көйнөктөргө 100 сом менен кошот, сектегилер 50 сом, 20 сом менен кошот. Мен бул көйнөккө 1000 сом кошом да. Анан сен өтө көп кошот экенсиң десеңер, конечно, бул жерде расходдор бар. Мисалы үчүн Вайлбистин комиссиясы бар 20%. Налог деген бар. Биз бул жерде белый иштейбиз, эч кандай налогдон кача албайбыз. Налог төлөйм. Мен мисалы үчүн биринчи кварталда эле уже 160 миң налог төлөдүм. Мамлекетке чоң салымдарды кошуп атабыз да, алхамдулилла. Анан майда чүйдө расходдор менен ошондо бир көйнөк 500 сом болсо, где-то 500-600 сом пайда кылат бир көйнөк. Бул 100гө 100 кошулат деген түшүндүрөт да. Ушундай кылып иштесе болот. Мисалы сиз окутуп атпайсызбы? Мисалы сизден окуп чыгып атпайбы? Анан алар кайсыл цехке барабыз, кандай кылабыз, мүмкүн алардын баягы иштөөсү, тигүүсү талапка жооп бербей калса кандай болот? Эми ал бүт баары чыгым да. Талапка жооп бербей калса. Эмне көрсөтөсүзбү? Сунуштайсызбы? Мындай кыл, мындай кыл. Мындай болот. Эми көбүнчө сектор боюнча контакттарын берип коем окуучуларымачы. Анан ушуга ошон эле көйнөктөрдү айтып мен азыр сен көп эле окуучуларды окуттуң, анан алар кандай ийгиликке жетиш дегенде ошого окшогон эле көйнөктөрдөн тигип эле основной окуучуларым айына 500 миллион, анан алды 5 миллионго чейин соода кылышат. Ушундай товарларды тиктиришип элечи. Эми аларга конечно 1 жыл болуп калды. Анан кээбиркилер бар, башында эле көп акчасы менен келгендер бар, акчасы көптөр бар, дордойчулар бар, эми алар укмуш акчасы көп адамдар да. Эми любой эле бизнесте көп акча менен баштасаң сразу эле ийгиликке жетесиң дегенде эле эффект берет да. Анан бизге окшоп майда баштагандар деле бар. Ушинтип эле сектен тиктирет, арзан 200-300 тиктиресиң, буга бир 150 миң акчаң кетет. Алып келип киргизип сата баштайсың. Главное буну туура киргизиш керек. Ошол товарларды биз сектордан алып чыгып эле ошо коробкага салабыз. Эң главный өзүнүн коробкасы бар, 90-60 размери. Эсимде да чыгып калды, 60-40 болсо керек эле, эсиме чыгып атат. Вот ошо коробкага салып туруп эле бул жака алып келип беребиз. Бул жерден прям Москвага, ошо Россияда Вайлбистин чоң килейген складтар бар да, мисалы Екатеринбург, Казань, Москва, ошолорго жеткизип берет. Мурун биз аны жана мен айтып кеткендей эле карго салып, анан ал жактан дагы бирөөлөргө акча төлөп, алар тосуп алып, анан дагы акча төлөп, ошентип убакыттан да утурат элек, акчадан да утурат элек да. Вайлберс иштегендердин анда бир аз болсо да жумушу жеңилдеген турбайбы? Кыйла эле жеңилдеди. Мен кече биринчи партиямды жөнөттүм, эми экинчи партияда дагы 2 муштук жөнөттүм ушул жерденчи. Акысыз, азыркы учурда акысыз болот ата. Эми качан акылуу болот ам? Эми акылуу болсо деле мен ойлойм, баягы карго марголордон деле арзан эле түшө керек. Может даже бирдей түшсө деле бул жак батып жетип атпайбы? Главный вопрос ушулда, тезирээк жетсе батыраак. Нурлан аке, ушул миллиондорду башкалар менен бөлүшпөйсүзбү? Тарбиялап атасызбы балдарды? Окутуп атасызбы, чыгарып атасызбы? Кстати, да, если мында кимде ким кызыккан болсо, биз инстаграмдарыбызды, номерлерибизди таштап койдук. Ошол жака катталып кайрылсаңыздар болот, көрсөңүздөр болот, суроолоруңуздар болсоңуздар болот, жардам бергенге даярбыз. Анан кимде ким үйрөнөм, окуймун дегендер болсо, то есть биз как всегда өзүбүздүн курсубуз бар.
эми ошого жазылса дагы болот. Анан уже Wildberries'te иштеп атам, мен ишим болбой атат, иштерим жүрүшпөй атат, соодам жок, ошо кирдим эле, товарым өтпөй атат дегендер көбөйдү аябай. Себеп дегенде неграмотный адамдардан көп адамдар окушту, алар айтты товар киргизсең эле жыргап кетесиң деди эле, киргизишти, товарлар өтпөй аткандар аябай көп. Себеп дегенде аналитика болгон эмес. Ошондойлорго дагы бар сабактар. То есть смело жазсаңыздар, биз именно основной сабактардын эң эле главный бул үйрөткөндө биз аналитиканы үйрөтөбүз. Себеп дегенде аналитика жакшы болсо, адам эч качан минуска кирбейт. Сразу эле кетет. Жаңылуу болбойт. Жаңылуу. Анан ошондо мен азыркы учурда башка жакта окуп келип 2 сире окуткандарыбыз да бар. Ошондуктан бул видеону окугандар көрсө деле, пожалуйста, кайрылсаңыздар болот. Биз карточка товарларды разбор кылып, чечпелеп, окутуп, үйрөтүп көргөзүп берип атам. Мисалы бир иштегендердичи. Алыста жүргөндөр. Окууга кандай онлайн, офлайн? Менде эки формат бар эле, азыркы учурда онлайн эле бар. Офлайнга убакыт жок, бирок онлайн намного эффективный болот. Ал биринчиден арзан, экинчиден видеолору сакталат. Аны мисалы унутуп калган учурда кайра көрөт. Офлайнда деген мындай да, сабакта отурасың, анан кийин кокус алаксып кеттиң, же болбосо эсиңен чыгып калды, адам баласы канчалык робот эмеспиз, унутуп калабыз да. Аны кайталанбайт да. Тиги онлайнда запись болот да. Биринчи видеолор жөнөтүлөт, видеолорду ал өзүңүздө калат. Анан ошол эле сабакты Zoom'дан практика жүзүндө дагы көргөзүп берем. Плюс үйгө домашний задание берем. Домашний заданияны адам аткарганда эсинде калат да, жакшы калат. Ушундай форматта болот да. Ошондуктан мне кажется, онлайн это будет самый доступный, бул эң доступный, экинчиден и сиз атайын офиске кийинип келиштин кереги жок, жасан жол кире төлөп маршруткага же Москвада болушун мүмкүн. Ар ким өзүнүн үйүндө отуруп ишти кыла берсе болот. Менде ушундай болгон да, өзүмдүн практикамда болгон. Мен ушундай курстар бар, ушундай айына монча тапса болот, тигинче тапса болот дегенде, аны айтканда Кудай, бул мага чын эле азыр менде жаңыланып атат. Бул суммаларды мен угуп көргөн эмесмин депчи. Азыр сиздин суммаңызды миллиондорду 500 миңди таап элек. Мисалы менде эле мисалы бир айда 500 миң таппайм да. Ошол сыңарында эле да мага мени бул кабыл албайт. Көрмөйүнчөчү. Бул, конечно, чоң сумма да, туура айтасыз. Анан для начинающих мындай комфортный сумма бар. 150 миң сом менен баштап, 100 миң, 150 сом менен мындай көйнөктөр тиктирип элечи, айына 100 миң сом доходко чыкса болот. Беш проблема жок. Жакшы кирип элечи. Себеби менин окуучуларым бар. 100 миң сомду 800 миң, 1 миллионго көтөрүп алгандар бар. Ошо бир өзүнүкүн өзүнө кошуп көбөйтүп отурупчу, түшүндүңүзбү? Анан эми жана сиз айтып аткан неме бардыгын эле сен келсең эле 500 миллион табам дебеймин. Себеп дегенде 500 сом 1000 миллион табыш үчүн 500 миң 1 миллион оборот акчаң болуш керек. Себеби соодада оборотуңа жараша акча табасың. Анан бул жерде кылган ишиңе миллион таппайсың. Киргизген акчаңа жараша болот. Анан эми главный ошону туура киргизсе, грамотный киргизген болсо, анан ошо 100 миңди 200 миң кылса болот. Миллион эмес. Анан 1 жылдан кийин миллионго жетсе болот. Кстати, жакында өзүбүздүн швейный фабрикабызды ачабыз. Только Wildberries'te иштегендердин заказын тигебиз. Биздики условиясы жарым жартылай эмес. Если кимде ким төлөгөнгө даяр болсо, биз Wildberries'тин складына киргизип бергенге чейин тиктирип беребиз. Ушундай форматта болот. То есть это всё включено деген. Всё включено. То есть акчаны эле берет, биз качествоны беребиз, үтүктөйбүз, упаковкалайбыз, пакетке салабыз, коробкага салабыз. Сиз ишиңизди кыла бересиз, биз товарды Wildberries'ке киргизип беребиз. Аман болуңуз, газета бир маекте көрүүчүлөрүбүзгө. Эми жашоосун өзгөртсүнчү. Өзгөртөлүчү. Кыргыздар бай турган убакыт келди. Байылычы. Байыш керек. Ооба, өзүңүз жанагы кадр сүннөтүндө болуп кетеличи. Болуп кетели. Чоң рахмат. Болуптур. Бар болуңуз. Аман эсен жүрүңүз, Рахмат. Ооба. Урматтуу көрүүчүбүз, биз жыйынтайбыз. Эгерде билбейм, мен окуй элекмин, бирок окуйм деген кыялым бар, окуйм деген бир планым бар. Убакыт саты келгенде окуйм. Эгерде сиздер окуйм деген болсоңуздар, сөзсүз түрдө экран номерлерге кайрылып консультация да алсаңыз болот. Окуу дегенден биз талап кылгандан алыспыз. Жөн гана консультация алыңыз дагы, эгерде сизге ынандырган болсо анда окусаңыз болот. Көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүбүз. Аман эсен туруңуздар. Аман эсен. Рахмат.